Саламатсыңарбы, балдар? Биринчи класста кыргыз тили сабагын баштайбыз. Мен силер менен кайрадан жолугушканыма кубанычтамын. Сабакка даярдангыла. Китеп, иштептериңерди, калем сабыңарды, түстүү калемдериңерди алгыла. Түз отуруп, сабакты көңүл коюп, уккула. Мен силерге жагымдуу маанай каалаймын. Сабакты жакшы маанайда өткөрөлү. Биздин шаарда үйлөр көп. Үйлөр ар түрдүү болот. Сенин үйүң кандай? Сен кандай үйдө жашайсың? Бул суроого жооп бергиңер келеби? Анда биздин бүгүнкү темабыз «Менин үйүм» деп аталат. Бүгүн сабакта жаңы сөздөрдү колдонуп, кандай деген суроого жооп бересиңер. Бөлмөлөрдү атайсыңар. Үйүңөр жөнүндө айтып бересиңер. Жаңы сөздөрдү кайталагыла. Сөздөрдү туура айтканга аракет кылгыла. Кабат. Кабат. Көп кабаттуу үй. Көп кабаттуу үй. Менчик үй. Менчик үй. Бөлмө. Бөлмө. Азыр балдар, жаңы сөздөр менен сөз айкаштарын түзөлү. Мени менен чогуу кайталагыла. Кабат. Кабат. Эки кабаттуу үй. Кабаттуу үй. Көп кабаттуу үй. Жаңы курулган үй. Менчик үй. Мен менчик үйдө жашаймын. Менин үйүм таза жана жарык. Бул бөлмө. Бөлмөдө эшик, эки чоң терезе бар. Конок бөлмөсү. Конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүндө конокторду күтөбүз. Уктоочу бөлмө. Уктоочу бөлмө. Уктоочу бөлмөдө уктайбыз. Балдардын бөлмөсү. Балдардын бөлмөсү. Балдардын бөлмөсүндө уктайбыз, ойнойбуз. Ашкана. Ашкана. Ашканада тамак бышырабыз. Кире бериш. Кире бериш. Кире бериште кийинебиз. Балдар, бул сөздөр кандай деген суроого жооп берет. Келгиле, сөз айкаштарын түзөлү. Үй кандай? Үй чоң. Үй чоң. Үй бийик. Үй бийик. Үй көп кабаттуу. Үй көп кабаттуу. Үй таза. Үй таза. Үй жарык. Үй жарык. Үй кооз. Үй кооз. Салыштыргыла. Кайсы үй көп кабаттуу? Туура. Бул үй
көп кабаттуу? Кайсы үй бийик? Туура, бул үй бийик. Кайсы үй кооз? Сүрөттү жакшылап карагыла. Туура, бул үй кооз. Кайсы үй чоң? Бул үй чоң. Айырмасын тапкыла. Салыштыргыла. Айырмасын таптыңарбы? Туура, бул терезе. Биринчи үйдө бир терезе, экинчи үйдө эки терезе бар. Жообуңар туура келдиби? Азаматсыңар. Азыр сүйлөм түзөбүз. Кандай үй? Бул көп кабаттуу үй. Бул биздин үй. Бул 9 кабаттуу үй. Бул Айсана. Айсананын айтканын окуйлу. Мен көп кабаттуу үйдө жашаймын. Мен 7-чи үйдө жашаймын. Мен 2-чи кабатта жашаймын. Биздин үй бийик. Биздин үй жаңы курулган. Биздин үй кооз. Биздин үй таза. Биздин үйдө 3 бөлмө бар. Конок бөлмөсү, балдардын бөлмөсү, уктоочу бөлмө, ашкана жана кире бериш. Бул Элдар. Элдар эмне деп жатат? Келгиле окуйлу. Бул менин үйүм. Мен 2 кабаттуу үйдө жашаймын. Мен 11-чи үйдө жашаймын. Биздин үйдө 4 бөлмө бар. Конок бөлмөсү, балдардын бөлмөсү, 2 уктоочу бөлмө, ашкана жана кире бериш. Суроолорго жооп бергиле. Бул канча кабаттуу үй? Сүрөттү карагыла. Жооп бергенде үлгүнү пайдалангыла. Бул үйдө канча бөлмө бар? Санагыла. 1, 2, 3, 4. Канча бөлмө бар экен? Туура, бул үйдө 4 бөлмө бар. Бул канча бөлмөлүү үй? Үлгүнү карап, жооп бергиле. Суроолорго жооп бере алдыңарбы? Эң жакшы. Диалогту окугула. Айсана менен Элдар сүйлөшүп жатышат. Сен канчанчы үйдө жашайсың? Мен 7-чи үйдө жашаймын. А сенчи? Мен 11-чи үйдө жашаймын. Айсана эмне деп жооп берди? Туура, мен 7-чи үйдө жашаймын деп жооп берди. Сенин үйүң канча бөлмөлүү? Менин үйүм 3 бөлмөлүү. Айсананын үйү канча бөлмөлүү? Туура, Айсананын үйү 3 бөлмөлүү.
Senin үйүң кандай? Менин үйүм чоң, 2 кабаттуу. Элдардын үйү кандай экен? Элдардын үйү чоң, 2 кабаттуу. Сүйлөмдү толуктагыла. Көп чекиттин ордуна мүчөлөрдү улагыла. Текшергиле. Бул менин үйүм. Менин үйүмдө 4 бөлмө бар. Менин үйүм 5 кабаттуу. Сүйлөмдөрдү туура түзгүлө. Биринчи сүйлөм. Бул кабаттуу үй көп. Экинчи сүйлөмдө мен жашаймын үйдө менчик. Үчүнчү сүйлөм. Мен үйдө жашаймын бешинчи. Бул сүйлөмдөр туурабы? Жок, туура эмес. Силерге убакыт берилет. Туура түзгүлө. Текшергиле. Бул көп кабаттуу үй. Мен менчик үйдө жашаймын. Мен 5-чи үйдө жашаймын. Жообуңар туура келдиби? Азаматсыңар. Айсана менен Илдардын суроолоруна жооп бергиле. Үлгүнү пайдалангыла. Сен канчанчы үйдө жашайсың? Мен жашаймын. Үйүңөрдүн номурун айткыла. Сенин үйүң кандай? Менин үйүм кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү эстегиле. Сенин үйүңдө канча бөлмө бар? Менин үйүмдө бөлмө бар. Үйүңөрдөгү бөлмөнү санап жооп бергиле. Силерге убакыт беремин. Жооп бердиңерби, балдар? Эң жакшы. Жооптордун негизинде чакан текст түзгүлө. Текст менин үйүм деп аталат. Мен үйдө жашаймын. Канчанчы үйдө жашайсың? Үйүңдүн номурун айт. Биздин үй кабаттуу. Канча кабаттуу? Биздин үйдө бөлмө бар. Канча бөлмө бар? Үйүңөрдөгү бөлмөлөрдү санагыла. Менин үйүм. Бул сүйлөмдө кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү эстеп жазгыла. Бул суроолорго туура жооп бересиңер деп ойлоймун. Иштептердеги тапшырмаларды аткаргыла. 29-чу бетти ачкыла. Калемсап менен түстүү калемди пайдалангыла. Биринчи тапшырмада сүрөттүн ордуна сөз жазгыла. Сүрөттү боёгула. Экинчи тапшырмада сүйлөмдү көчүрүп жазгыла. Таза жана сулуу кылып жазгыла. Тапшырманы мугалимиңерге жөнөткүлө. Бөлмөлөр кантип аталат? Эстеп калдыңарбы? Бул кайсы бөлмө? Экинчи сүрөттү карагыла. Булар кайсы бөлмөлөр? Бөлмөлөрдү
туура атагыла. Үйүңөрдүн сүрөтүн тарткыла. Түстүү калемдер менен боёкту пайдалангыла. Айтып бергиле. Үлгүнү пайдалангыла. Бул менин үйүм. Ал кандай экенин айткыла. Сабактан кийин Лего конструктору менен үй кургула. Үй кандай болду? Ата-энеңерге айтып бергиле. Үлгүнү пайдалангыла. Бүгүн балдар сабактан эмнени билдиңер? Жаңы сөздөрдү үйрөндүк. Кандай деген суроого жооп бергенди үйрөндүк. Бөлмөлөрдүн аталышын билдик. Үйүм жөнүндө айтып бере алам. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.